Жеңиш Парпиевич, мен Курсан Саттарович кайра эле ишеним кат боюнча суроону көтөрөт элем. Азыр деген ГРС'тин сайтында 20-30 миңдей ишеним кат боюнча заявка жазылып турат, регистрациядан өтүп тур да. То есть и интернетте, соцсеттерде целые там эти ветви открыли. Ошончо 1000 адам азыр деген машинелерин мурда саткан адамдар ишеним кат боюнча ээлерин издеп таба албай, анан мындай экен да, розыскка берем десе мошенник болуп чыгат экенсиң да. Ушул ситуациядан кантип чыксак болот деп, эми миңдеп адамдар издеп атыптыр да. Ошонун жолун таппайсыздарбы деп сурайт элем. Анан Жеңиш Парпиевич, это очень серьезный вопрос. Мен эми 3 айдан бери ошону көтөрүп айтып келе жатам. Анан мындай айтсак дагы жолдору барбы десем, ГАИ деген отстраняется, ГРС күнөө бизде эмес дейт. Минюст менен байыны комитеттен да сүйлөштүм. Минюст жолду менден кайра сурап атышат да, сиз кандай дейсиз депчи. Ошо бул жерден ситуациядан өкмөттөн бир жол мындай эменин выход таппасак болбой калды. Сиздин оюңуз кандай бул боюнча? Эльвира Жылгабековна, бул маселени азыр бизде маалымат жок. Тактап сизге жообун айтабыз. Не, ну так не пойдет, безде маалымат жок. Это 3 месяца, штрафы-то огромные приходят. Люди по 2 раза по той же доверенности продают. И еще, Курсан Саттарович, вы у нас дежурный по всем этим УПК, я извиняюсь, да, но я не согласна, подождите. Я сейчас не согласна буду с вашими ответами. Почему? Потому что если он хочет снять с учета, у него не получается. Почему мы не разрешаем снять с учета тогда? Есть ли такой вариант? Анан деген доверенность менен недобросовестный нотариустар по 2-3 раза перепродают. Аларды ким көзөмөлгө алат? Миңдеген адамдар азыр деген объявление беришип, мына соцсет тармактарда таба албай атышат да. Эмне кылабыз аларды? Жооп берип коем. Урмат Эльвира Жыгалбековна, бул проблема бар. Кооп шаар баягы компоненти киргенде, акылдуу шаардын негизинен. Бүгүнкү күндө кече дагы талкуу болгон. Бул боюнча өкмөт азыр жумуш топ түзгөн атайын. Мен ойлойм, ушул жуманын ичинде бир жоопту сизге берип туруп, выходдары бар. Жок деп айтсак туура эмес болуп калат. Ошондуктан мына мен сизге айтып коеюн, проблема аябай көп болуп атат. Эл кыйналып атат. Өз учурунда доверенность жокко чыгарылган да, билесиз, өз учурунда. Бирок ошондой болсо дагы, азыр биз бул боюнча кече дагы жолу кандай? Азыр ошол элдерге штраф келип атат. Машинаны табуу боюнча айтып атасыз да сиз, машинаны табуу боюнча. Туру, бул боюнча маселе Эльмира Жыргалбековна, саат 12-ге коюлган, биз ошондо толук жооп беребиз. Штрафтар келгени боюнча канча акча түштү бүгүнкү күндө. 4-марттан 4-апрелге чейин. Рахмат. Эльмира Жыргалбекова, протокол тапшырмаңызды алдык, берилет. Рахмат. Башка жок экен, урматтуу депутаттар, анда тийиштүү комитеттин корутундусу